так укпайм. Бирок мен 12 жашка чейин угуп жүргөм да, ошон үчүн сүйлөй алам. Кулагым укпаган калган үчүн мен үчүн комплекс болду. Өзүмдү кандай бир кемчил зат элем негизи. Мисалы сен ошентип төрөлсөң жеңилирээк болот, а мен угуп бараткан укпагам да. Мен өзүм ушундай бакыт сезип элем. Кулагым уккан буягат элем да. Потолочный плинтус калыптыр. Хостелде, биринчи хостелде одомдо эле. Экинчи деп мына ушулдомдо эле. Кичинекей хостел. Двухъярусный кровать коюп, 12 орунду, 2 комната немеге ушул жерден кылдык. Бул Ош шаарынын тургуну Мээргүл Каракозиева. Ал бала кезинен эле угуу жөнөмдүүлүгүнөн ажыраган. Ошентсе да ал жашоонун татаал сыноолорун жеңип чыгып, бизнесте өз жолун тапкан. Каракозиева бүгүнкү күндө Ош шаарында хостел иштеткен белгилүү ишкер айым. Мындан сырткары Мээргүл күн сайын спорттун тайци түрү менен да машыгат. Салам урматтуу көрөрман, Ош шаары таңкы саат 7. Азыр Мээргүл өзүнүн тобу менен тайци менен машыгып жатат. Азыр жанына барып машыгуусун көрөлү. Саламатсыңарбы? Салам алейкум. Кандайсыз? Саламатсыңарбы? Кандайсыздар? Жакшысызбы? Кандайсыз? Жакшы, жакшы. Мен өздөн укканды жакшы билбейм. Ага бир канча себептер бар. Себеби менин көрүүм өтө начар да. Бул бир. Экинчиден мен кулак укпай төрөлүп, анан баягы нулевой класстан баштап атайын кулак укпагандар үчүн садикке барып, анан кийин нулевой класс баштагыч класстан уккан эмесмин да. Мен 12 жашка чейин кулагым угуп, жакшынакай эле укуп жүргөмүн. Анан менингит болуп барганда бир күндө укпай калдым да. Ошон үчүн кулак укпаган жашоого мен кечирээк келдим. Анан Бишкектегидей, Алматадагыдай бизде билим берүү системасы Кара Сууда жакшы өнүккөн эмес негизичи. Анан ал жерде жалаң орус тилде гана болот. Ошон үчүн мага көбүнчө эгер кулак уккан адамдар менен сүйлөшсөм, анда жазуу түрүндө сүйлөшкөн оңоюраак болот. Мээргүл балалыгынын көп бөлүгүн ооруканада өткөргөн. Кийин убактысынын бир бөлүгүн тайциге арнаган. Себеби спорттун бул түрү анын ден соолугуна гана пайдасын тийгизбестен, жан дүйнөсүнүн тынчтыгы үчүн да пайдалуу. Мен эми кулагым укпай калгандан кийин, менингиттен кийин басканда маска окшоп шапа басат элем. Себеби равновесияга таасир тийгизген да. Анан врачтардан аябай көп дарыландым. Бир жылда 2-3 жолу 2-3 жумада Бишкекке чейин барып дарыланып элем. Анан кийин мен тайзи жөнүндө угуп калдым эле. Окуп газетадан окуп издеп барып тап, анан кулагым укпайт, макшырсам болобу, же кулагымды ушинтип уктурсам болобу десем, агай болсо маршрутка чакырган. Анан ушул чөрөгө аралашып кетти. Ден соолугумду чыңдадым. Мен тайзи чөрөсүнөн келгенине аябай ыраазымын. Жакшы чөрө түзүп берди. Түшүнүктүү, сый, назик, негативный неме укпайсың дегендей. Мээргүл бала чагын оор сыноолор менен коштолгонун айтат. Ал үчүн эң кыйын жана татаал нерсе бул жаңы соо тилин үйрөнүү болгон. Өзү туугандары менен эле неме кылбасам көп кошулбайт элем. Себеби кулагым укпаган калган үчүн мен үчүн комплекс болду. Өзүмдү кандай бир кемчил зат элем негизи. Мисалы сен ошентип төрөлсөң жеңилирээк болот, а мен угуп бараткан укпай калдым да. Анан мен өзүм ушундай бакыт сезип элем. Кулагым уккан буягат элем да. Анан буягат болчумун. Азыр ойлосом, ошондой жашоомду кабыл алмаган оор болчу. Мен кулак укпагандардын мектебине барганда дагы жестерди үйрөнгүм келбейт. Мисалы, мен туугандарым тез үйрөнүп кетишти. Бир жумада
бир жумада же 10 күндө тез үйрөнүп кетти. Сүйлөшкөндөн деле быйы кандай дейт, үйүнө барып интернеттен карап неме кылат, тез үйрөнүшөт экен. Мен болсо 3 айда зорго үйрөндүм. Үйрөнгүм такыр келбейт эле. Кулагым укпаган жашымда кабагым өтө оор болду. Каракозиева турмуш куруп, жолдошу менен 5 жылдай жашап, ортодо кызуу болгон. Кийин экөө эки башка жолго түшкөн. Бирок Мээргүл өзүнө болгон ишенимин жоготпой, кызын жалгыз тарбиялап келет. Бизди досторубуз тааныштырган. Досторубуз таанышып эле анан турмуш курдук. 5 жылдай жашадык. Жашоо болгон көз карашыбыз төп келген жок. Анан төп келген жок. Ошон үчүн ажырашып эки башка жолго түшкөнбүз. Ортодо сый мамиле сакталып калган. Мурдагы жолдошумдун майыптыгы бар, анда кулагы укпайт. Каракозиева укпай калгандан кийин убактысынын көбүн китеп окуп, англис тилин үйрөнүүгө жумшаган. Мен билимдүү үй бүлөдө чоңойдум чоңойдум десем болот. Атем мени мынтип шылыктандырат эле. Оксфорд, Гарвард, Сорбонна деген университеттер бар. Алар сонун университеттер деп ушинтип айтса, мен кулагым укса, мен кандай келишин, каерден көрөм, эмне иш кылам деп. Анан кулагым укпай калгандан кийин өзүм эле китептерден англис тилин үйрөнүүгө аракет жасайт элем. Кулагым укса ошентип Сорбоннада окуйм, Оксфордто, Гарвардда окуйм депчи. Мээргүл Каракозиева майыптыгы бар адамдарга карата мамлекеттик органдарда иштегендердин орой мамилесин айтып кейди. Мен мисалы кээ бир жерлерге барганда айтам да, мисалы кулагым укпайт, жазып бергиле дейм. Кээ бирөө түшүнүп эле жазып берет. Кулагым укпаган болурса акыл эсим жайында, көп нерсени көп адамдардан жакшы түшүнөм дегендей да. Кээ бирөө болсо атайын эле эми маселе пайда болот да, ошентип. Мисалы көбүнчө бул мамлекеттик органдарга тиешелүү да. Билип туруп эле неме ары бери чуркатып, сенин колуңан келбейт, тигиндей мындай бирөө нерсип кел деп ушинтет да, ошондой айдай жинин келип иляган келет да. Негизи бизде коомчулукта негизи адамдар жакшы, көпчүлүгүндө туура түшүнүп, колдоп, жардам беришет да. Бирок мамлекеттик органдарда абал жакшы эмес да. Камила, мен жумушка барам, сен азыр чай ичип алгын, мен чай коюп койдум. Түшөт элем, токтотпой. Мээргүл 2020 жылы Ош шаарынан бир имаратты 7 жылга ижарага алып, ичи тышын оңдоп түзүп, Арт Отель деген мейманкана ачкан. Анын айтымында, бул имараттын ээси келишимди бир тараптуу бузуп, аны башка бирөөнө сатып жиберген. Ал бул иш боюнча учурда сот иштери жүрүп жаткандыгын белгиледи. Негизи бардыгы жакшы эле болуп келип жаткан караниетада, акыркы объектте караниет адамдардын кумандыгы болдум десем болот. Ал мурунку экс-чиновник болчу. Мен иштеше баштагандан кийин каралбай чирип калган имараттын иштеткин деп мага берди эле. Биз узак мөөнөткө сүйлөшкөнбүз, бирок келишимди утургузартып туруп алды, ана бүтүрөбүз, мына бүтүрөбүз деп. Көрсөм мурда эле банкка залогко коюп, чоң кредит алган экен. Алган каражатын бир оюн игровой клубка салса, анысы жакшы деп албай банкрот болуптур. Анан ортодо келишпестик чыгып, мен бизнесимди тартып алып сатып жиберди. Мен 10 жылдык эмгегимди, мен ал жака 10 жылдык топтогон акчамды салып ремонт кылган болчумун да.
Коомчулук ызылдаганда наркы каршылаш тараптан эле алар деле ачык бетин ачык неме кылбай фейк аккаунт түзүп алып, бир досу жок, бир подписчиги жок фейк аккаунттар менен ар кандай сөздөр жазып жатышты да. А так бетим ачык айта албайт, анан уят сөздөр жазып бере албайт негизи. Просто басынтып мынчып сенин колуңан эмне келмегиле, сен өзүң майып болсоң, мынча акчаны кантип кылып бүтүрмөк элең дейт да. Анан мен өзүм ойлоп коем, мен ушул деңгээлге өз аракетим менен жеттим да. Колуман келген үчүн бизнесте жүрөм. Бизнести түшүнгөндөр, бизнестин балуун түшүнгөндөр атайын мындай адамдардын бизнесинен колдонуп тандап келишет. Ушундай адамдар бар. Ошон үчүн иштеп келет деп жатам да. Бирок Каракозиева бул кыйынчылыктарга моюн сунбай башка имаратты ижрага алып, мейманкана ачууга бел байлаган. Учурда мейманкананын ичин оңдоп түзөөдөн өткөрүп жаткан чагы. Мен мейманкана бизнесине келгениме 10 жылдан ашын убакыт өттү. Башында 5 000 сом менен баштаганмын. 5 000 сомго 2 кровать алып келип, анан бир үйдөгү диванды коюп, коноктошумун бир кичинекей бөлмөдө. Бир адамдан 250 сом алышып. Анан бул бизнес мага жагып калган үчүн акырындап чоңойттум. Кийинки жылы 12 адам бата турган кылып костолуштурдук. Ар бир жылы азасан чоңойто туруп, бул ишти жакшы дагы үйрөнүп тажрыйба алдык. Кийин мини-отель ачтык да. Акыркы болуп өткөн окуяны коомчулукта жакшы билип калды. Азыр бул объектти алдым да, ремонт иштерин жүргүзүп жатам. Ар бир бизнестин өзүнүн оор жактары, жеңил жактары болот. Ошол ишке чыдасаң алып кетсең болот. Бул бизнес мага туура келгени, мен адамдар менен сүйлөшкөндү жакшы көрөм. Негизи атайын иштеш керек. Иштесең өзүңү коомчулукка керек сезесиң. Керек сезсең өзүңдүн самооценкаң көтөрүлөт, өзүң бактылуу сезесиң. Каарманыбыз жаңы алган имаратын ушул жылы ишке киргизгенге аракет кылып, күнү-түнү талакпай эмгектенип жатканын белгиледи. Ал жаңы мейманканасына келген коноктор үчүн жагымдуу шарттарды түзгөнгө аракет кылып жаткан чагы. Мейманкана ишинин системасын жолго коюп, автоматташтырып, уже даяр болгондо тартырып жибердим да. Анан бул мага өтө оор тийди. Көп жылдык эмгек, бул мынтип төлөгөндө эле ушул билмени төлөбөйсүң. Атайын окуу болсо, бишкекке барып окуйсуң дегенде, ага убакыт, каражат кетет. Бизнес мен жашоо болуп калган үчүн аябай ыйладым, стресс болдум дегендей. Анан ошентип соттошуп ызылдап эле жүрө берсем, ошол боюнча эле көкүрүп жүрө берет экенмин. Анан кой деп белди бекем буп, жаңы объект алып, азыр өзүңүздөр көргөндөй ремонт иштери менен алек болуп жатам. Ustalar менен иштешем, керектүү каражаттарды алып келем. Мисалы, ковролин заказ кылам дегендей, дизайнер менен кеңешем, кандай нерсени заказ кылабыз депчи. Эми эртерээк ишке киргизсем, негизгиси алтын баш аман болсо топуз табылат дегендей, эл ичинде эл менен бирге бололу эле, жүйүп калбай эле. Фокусту кыйынчылыкка бургун келбейт. Себеби эмнени көбүрөөк ойлосоң, энергияң ошого кетет экен. Мен позитивдүү ойлонго азыр аракет кылып жатам. Ушул кырдаалдан оңой чыгып, бизнести жолго салып улантып кетейин деп жатам. Ыйлап отура берсем, ыйлап эле отура берет экенмин негизи. Эч ким келип жардам бербейт дегендей.